Эгерде тандаган кесибиңден дароо ийгиликти багындырам десең, анда жаңы кесип ойлоп тап деген кеп бар экен. Ал эми жаңы кесип өлкөбүздө улам жаңы кулачын жайып келе жаткан мезгил, бүгүнкү көрсөтүүбүздө мына ушул жаңы кесиптер тууралуу сөз кылмакчыбыз. Саламатсыздарбы? Кезектеги алгачкы билим уясы мектептен учкан бүтүрүүчүлөрдүн алдында чоң сыноо турат. Бул келечек жолун тандоо. Бүтүрүүчүлөр мектепти акыркы мамлекеттик сынактарды тапшыруу менен бирге мындан аркы билим алуу жолун эртеңки кесибин аныкташы керек. Туура тандоо жаш муундун өз эңсеген кесиптин ээси болуп, келечекке карай кенен арыш таштоосуна өбөлгө болот. Келечекке карай жасалган биринчи кадам туура болсо, андан аркысы адам катары калыптануудагы, билим кудугун казуудагы ийгиликтер, профессионалдык жетишкендиктер менен улантылат. Мына ошондуктан бүгүнкү бүтүрүүчүнүн тагдыры чоң сыноодо. Учурда Кыргыз Республикасынын аймагында жогорку окуу жайлар жана орто кесиптик билим берүү мекемелери келечектеги адистерибизди даярдоо ишин жүргүзүп келет. Азыркы кезде абитуриенттер дагы замандын талабына жана жеке каалоо өзгөчөлүктөрүнө ылайык келген кесипти тандоодо жигердүү аракет кылып жаткан чагы. Өзгөчө талап жогору болгон оңдоо иштери. Мисалы, азыркы жашоону компьютерсиз элестете албайбыз. Алгач жаштарда компьютерди колдонуу кызыгуусу гана күч болсо, ал эми азыр аны оңдоого болгон талап андан да чоң экени байкалууда. Ошондуктан аны өздөштүрүү өтө зарыл экенин айта кетсек болот. Өзүм эле компьютерге кызыгам, ошон үчүн. Компьютерге кызыгып, анан компьютер оңдойм деп 11-ди бүтүп атканда максат коюп ошо жерде окуп атам. Ынталы өзүмө жакшы компьютер оңдоо. Өзүм кызыкчумун. Өзүңүз жетеби ишти алып кетериңиз келишкен? Жетет. Азыр эле чыгып атат. Ошо өзүм ачып кетсемби деген ой бар. Мен бул кесипти тандап калган себебим азыркы убакта компьютерлер жылдан жылга көбөйүп келатат. Бул аябай керектүү кесип деп ойлойм. Буюрса бүтүп калдык. Жакшы жерден бүттүк. Көптү үйрөндүк деп айта алам. Тилегениң асман болсо, жеткениң булут болот демекчи. Компьютерди оңдоо иштерин өздөштүрүп жаткан жаш адистер бул кесипти аркалап гана жүрө бербестен, ушул жаатта жеке иш ачсам деген да тилектери бар экени кубантарлык. Албетте ата-энелер үчүн да балдарынын туура кесипти тандап, аны аркалап кеткени маанилүү. Мына ушул окуу жайды аяктап, дароо ишке орношуп, акырындык менен жакшы жетишкендиктерге жетишип келе жаткан баласынын ийгилигине Курманбек Раматов мырза сүйүнүп турганын жашырбайт. Жана баласы бул окуу жайды бүтүрүп кеткенине карабастан, номер 93 кесиптик лицейинин ата-энелер камкордук көрүү комитетинин мүчөсү болуп, бул жактагы иш-чараларга активдүү катышып келет. Балдарыбыз бу жерде окуй баштаганда биз тыгыз байланышта болуп, бул лицейдин аябай ишти уюштурушу, сабактардын берилишинин мазмунун тереңдиги, анан эң негизгиси балдарды эртеңки жумушка, ишке кабыл алышына даярдап узатып аткан өзгөчө айырмаланган лицей да бул. Бул жерде ошол жакшы билим берилгендиктен көптөн бери салт болуп калган. Бул жерде жумуш берүүчүлөр биздин Бишкектинге жакын же республика боюнча күчтүү фирмалар, компаниялар дайым кызыгып, бу жердин бүтүрүүчүлөрүн тандап, өзлөрүнө кызматташтетип, ошонун баардыгы барган сайын ишенимди арттырып атат да. Көпчүлүк бүтүрүүчүлөр үчүн ата-энесинин айтканы өзгөртүлгүс чечим. Алар мугалим бол десе мугалим, дарыгер бол десе дарыгерлик кесипти окууга мажбур болушат. Баласынын кесип тандоосуна ар бир ата-эне кызыктар жана жоопкерчиликтүү. Ошентсе да замандын талабына да, баланын өзүнүн шык жөндөмүнө да караш керек дейт Курманбек мырза. Бизге азыр ушундай адистер керек болуп атпайбы өндүрүшкө? Жаштарды көбүнчө ошол жаш кезинен жакшы адис алып, жакшы өндүрүштү иштегенге, мына техника жагында, технология жагында иштегенге жакшы кадрлар даярдап атат да бул. Ал эми компьютерди оңдоо сабагынан берген Александр Воробьев 80-жылдары компьютер бизге жаңыдан келип баштаганда, ал биздин жашоодо учурдагыдай чоң талапка ээ болот деп эч кимибиз ойлогон эмеспиз дейт. Пущен
на рынок. Учурда компьютер ар бир үйдө бар десек болот. Колдонуу көп болгондуктан техниканын бузулары анык. Андыктан бул кесипте үйрөнүп алган адам жумушсуз калбайт. Менин иштегениме 5 жыл болду. Бирок азыркы жаштар көп нерсеге шыктуу болгондуктан кээде окуучулардан да көп нерселерди үйрөнүп каларымды жашырбайм. Того, что люди... Беш кол тең эмес дегендей, айрым региондордон келген окуучулар компьютер оңдомоктурсун аны колдонгонду билбегендери да бар. Бирок мугалимдер муну да эске алышып, даяр адис кылып жибергенге болгон аракеттерин кылышат. Но у нас предметы выстроены следующим образом, что сначала человек обучается компьютеру. Биз бул жака тапшырган балдарга биринчи компьютер эмне экенин, анын теориясын колдонгонду үйрөтүп чыгабыз. Анан гана практикалык иштерге киришебиз. Эми бардык окуучу бирдей эмес да, андыктан ар бирине кээде жекече мамиле кылып үйрөтүп чыгабыз. Используем индивидуальный подход каждому ученику в связи с тем, что... Компьютердин эч нерсесин билбей келгем деген Алексей окууну бүтө электе эле жумуш таптым. Бул кесипти тандаганыма сүйүнөм дейт. Я поступил сюда в этом году. Мен окууга тапшырып, онун ичинде көп нерсени үйрөндүм. Ал тургай менен шык жөндөмүмө карап, практикага барган жерден дароо жумушка алышты. Эч нерсе билбей келгениме карабастан бат эле өздөштүрүп кеттим. Жана айлыгым да жетишерлик. Практики за хорошие навыки. Ал эми атап өткөн кесиптик лицейлердин мугалимдери да жыл сайын квалификациясын жогорулатып, тажрыйбасын арттырып турганы оң. Буга себеп улам жаңы технологиянын чыгып жатканы. Жогорулатуу боюнча биздики жайкысын мисалы ушул сервистин центрларга барып өзүбүз дагы ошол өзүбүздүн билимибизди да көтөрүүгө аракет кылабыз. Ошол көтөрүлгөн билим менен анан кайра кийинки жылкыга даярданып сабак беребиз кийинкилерге. Ал эми номер 93 кесиптик лицейи 1974 жылы түзүлгөн. Лицейде 1990 жылга чейин өнөр жайдын радио электроника тармагы боюнча адистер даярдалып окутулуп келген. Азыркы учурда лицей замандын талабына ылайык тиричилик техникаларын, уюлдук телефонду оңдоонун, реклама тармагындагы компьютердик графиканын дизайнер өңдөө жаңы кесиптерди окутуп келет. Мына ушулардын бири болгон уюлдук телефон оңдоо кесибине токтолсок. 2 жылдан бери эмгектенип келе жаткан Талант Канатов бул кесип менен кыздар деле алектенсе болорун айтат. Кыздар деле, балдар деле ушул кесип менен өздөштүрүп кетүүгө болот, оңой эле. Бул кесипке айырмасы жок. Оор көтөрбөйт иштеке. Ал эми улам жаңы чыгып жаткан телефондорду оңдоо бул адистер үчүн кыйын эмес. Анткени сырты өзгөргөнү менен ички түзүлүшү ошондой эле дейт Талант мырза. Ал эми Бектемир Мажиевдин муздаткычты оңдоо кесибин аркалап калганына ата-энеси эмес, достору да эмес, тек гана өз үйүндөгү муздаткычтын бузулуп калганы түрткү болгон. Себеби үйүнө оңдогону келген адистер аз убакыттын ичинде бир топ акча таап кеткени аны шыктандырган. Мына ошондон улам бул кесипке кызыгып аркалаганы турган чагы. Бул кесип тандаган себеби өзүм холодильник бузулуп ошол түрткү болгон. Негизи мындай караганда азыркы биздин заманга керектүү жолуп кетпей турган кесип эсептелип, азыр буюрса уже бүтүп атам. Бүтүп өзүм частный предприятие ачып иштейм деген ниет бар буюрса. Ошол баарын айтар элем, келип окуп кетишсин, жакшы кесип, жоголбойт неме болот. Кыргызстанда эрежеге жеткени калгандардын арасында кесип тандоо жаатында бир бетки мамиле байкалары тууралуу узун сабак кеп айтылып жүрөт. Улуулар да улан кызга каалоо айтканда эле болочокто депутат же президент болсун дешет. Бирок булар шайланма, убактылуу өкүлчүлүк кызматтар эмеспи? Шаарларда жана шаарчаларда техникалык тажрыйба билимди талап кылган адистиктер жаштардын көңүлүнүн сыртында калып келген болсо, учурда бул кесипке кызыккандар көбөйдү дейт Магомед Расул мырза. Биринчи келген жылдары чынын айтканда балдар азыраак келчү, курска көп келчү, даже группа ачылбай калган жылдар да болду. Мына быйыл аябай жакшы болду. Негизи мени кесибимди билген балдар чынын айтканда бул эч качан жоголбой турган оборудование, адам баласы болгондон кийин холодильники, кондиционери булар ар бир үйдө бирден экиден пайда болот. Конечно, бузулбай турган техника жок. Шуларды оңдоп турганга биз жаш балдарды үйрөтүп, окутуп чыгарып атабыз. Кесип тандоодо көбүбүздүн оюбузга келе бербеген кесиптердин бири компьютер графикасынын оператору.
Билинбегени менен азыркы учурда жумуш берүүчүлөр ушул кесип боюнча адистерди жиберишерин суранышып көп чалышат, дейт өндүрүштүк окутуунун устаты Светлана Айым. Настолько востребовано, вы даже себе представить не можете. Бул кесип канчалык зарыл экенин элестете албайсыздар. Анткени мага жыл бою эле жумушчулар барбы деп чала беришет. Окуу жайга да келишет. Бул ишке эмнеге мынчалык талап жогору дегенибизде жумуш бергендер окууну бүткөн жаштар менен иштешүү жеңил. Аларга көп нерсени үйрөтө бербейбиз. Жана азыркы жаштарда ишке келгенде мобилдүү деп жооп беришет. Андыктан бул жактан жакшы адис кылып чыгарганга аракет кылабыз. Когда люди получают базовые знания, в хорошем. Светлана Айымдын айтканын анын кызыл диплом менен окууну аяктап жаткан окуучусу тастыктап өттү. Анткени окууну жаңы аяктап жатканына карабастан бир топ жумуштан сунуш түшүп жатканын айтат. Моя подруга, она здесь тоже училась, она говорила, что этот лицей очень хороший, то, что здесь... Мен бул жака курбумдун кеңеши менен келип окуп калдым. Окуумду ийгиликтүү аяктап жатам. Бирок азырынча жумуш таба элекмин. Бул жумуш жоктугунан эмес, тек гана сунуштар көп болуп жаткандыктан кайсы жагына барсам деп ойлонуп жатам. Востребованная профессия и служит таким очень заработком. Окууну бүткөн жаш адистердин иш таап кетүүсүнө окуу жайлардын жетекчилеринин да салымы чоң. Анткени улам жаңы кесипти окуу программасына киргизип, аны керектүү жабдыктар менен камсыздоо да чоң иш. Жыл ичинде интернет булактарынан карайбыз. Кандай кесип керектүү, кандай кесипке потребность бар. Жана ошондой эле өзүбүздүн жумуш берүүчүлөр менен кеңешебиз. Ошонун негизинде жумуш берүүчүлөр менен чогуу окуу пландарын түзүп, профессионалдык стандарттарды түзүп, анан биз жаңы кесиптерди ачып турабыз. Бир жылда бир жаңы кесипти ачабыз. Эми бул жерде кесипти жөн эле ача коюш эмес. Биринчи ошол жакшынакай окуу планын түзүш керек. Окуу планына шарт түзүш керек. Окуу практически үйрөткөн устаканалар болуш керек, лабораториялар болуш керек. Ошолордун баарын ачкандан кийин анан биз кесипти ачабыз. Мисалы үчүн бизде ошол электрондук китепканабыз бар. Электрондук китепкананы өзүбүз түзүп алганбыз. Ошол китептер чындыгында жетишпейт да, көп жерде жетишпейт. Анын үстүнө жаңы китептер, жаңы технологиялар. Биз ошол эмгек жааматыбыз менен эмгектенип өзүбүз электрондук китепкана түзүп алганбыз. Жыл сайын аны кошумчалап, жакшыртып турабыз. Бир учурда кесиптик лицейлерге жаштар көп кызыкпагандары менен бул окуу жайды ошол учурда аяктагандары жакшы кызматтарды аркалап, ал тургай жумуш берүүчү да болуп жатканына Константин мырза мисал боло алат. Я работаю также в компании Осопромхолод. Учурда чоң компаниянын биринде иштейм. Мен да кезинде кесиптик лицейден билим алгам. Мындан улам ушул жаатта билим алган таланттуу балдарды жумушка алып иштешип келем. Учатся ребята. Константиндин компаниясына 93-чү кесиптик лицейди жаңы аяктап жаткан Алексей жумушка орношуп эмгектенип жаткан чагы. Бирок бул кесип анын бала кезден кыялданган кесиби эмес экен. Бизнесменом, предпринимателем. Да, Көпчүлүк жаштарда эле мен дагы бизнесмен болом дечимин. Бирок дайым эле биз ойлогондой боло бербейт экен. Бирок бул кесипти тандаганыма өкүнбөйм. Тескерисинче туура тандоо кылдым деп ойлойм. Башта мен жөн гана темир уста болуп алектенип жүргөм. Бир күнү практикада жүргөндө мугалимибиз келип бир нерсени бат эле оңоп койду. Ошондон тартып кызыгып калдым. Анан ушул жерде иштеп калдым. Айлыгым да жетет өзүмө. И быстро, довольно-таки качественно. Оңдоо иштерине үйрөткөн Бишкек калаабызда дагы бир 94-чү кесиптик лицей бар. Байкашыбызча мугалимдердин көбү жаштар экен. Мунун себебин лицейдин директору Турдубек Кубаталиев жаңы техниканы жаш адистер жакшы түшүнүп, кийинки муунга жакшы өткөрүп бере алат деген оюн айтып түшүндүрүп өттү. Ошондой эле улам жаңы техника чыгып жатканына байланыштуу, ошол техника келип жаткан өлкөлөрдүн бири менен байланыш түзүп иш алып барып жаткан учуру. Кийинки кездерде ушул өзгөчө турмуш тиричилик техникалары жыл санап, күн санап жаңыланып атат да. Бүгүнкү күндөгү биз үйүбүздө пайдаланып аткан техникалардын көпчүлүгү электрондук техникалар болуп калды. Эгерде биз балдарды эски эле баягы мурунку техникаларды үйрөтө берсек, биз замандан артта калып калабыз да. Ошондуктан биз ушул багытта баягы коомдон өнүгүүдөн артта калбаш үчүн биз Түштүк Кореянын элчилиги аркылуу Койка деген уюм бар. Ошол Койка уюм аркылуу биз Кореядан атайын волонтер чакыртканбыз.
Өткөн жолы ошо волонтер Хоже деген жигит келип, кыргыз тилин 3 айдын ичинде кыргыз тилин үйрөнүп, азыркыдей кыргызча сүйлөп калды. Өзү электронщик, адис, жогорку билимдүү. Могу окуу жылынын аягында бир аз сабак берип, кыргыз тилинде сабак берип калды. Эми сентябрдан баштап толук кыргыз тилинде ошол турмуш тиричилик техникаларынын электрондук бөлүгү боюнча сабак бере баштайт да. Андан сырткары ошол койка уюм аркылуу азыр ошол бир проект түзүп атат ошол жигит. Бул жерден бир атайын бир мастерской бөлүп берип атабыз. Ошол мастерскойду толугу менен толук ремонттон өткөрүп, жана ошол кореялык техникаларды коюп, ошол Кореядан алып келип, ушул кийинки жылы ошол жалаң ошол жаңы заманбап ошол турмуш тиричилик техникалары менен жабдып, анан окута турган болуп пландаштырып атабыз. 94-чү кесиптик лицейде кир жуучу машиналарды оңдоо боюнча сабак берген жаш адис Нурадил өзү да ушул лицейди былтыр аяктап, кайра ушул жака окутуучу болуп орношуп калган. Мындан улам мугалимдик кесипке караганда өз кесиби менен кеткенде көбүрөөк айлык алат белеңиз деген сурообузга мындайча жооп берди. Биз бул жерден бул кесип жагат мен өзүмөчү. Балдарды окутуп, мындай балдар менен иштешкен, бул жактан бир аз өзүм билим деңгээлимди жогорулатып алып, анан дагы алдыда көп келечекте иштер, пландар көп да. Биринчи оюнда кесип турат, албетте. Биринчи оюнда кесип. Азыркы жаш муунду, жакшы багытка, ушундай жакшы нукка бурулуп, өзүбүз да жашпыз да. Баягы ошо өзүбүз башкаларга үлгү болуп, ушундай болгубуз келет да. Ар бир кесип ардактуу дегендей акчага эмес, кесиптин өзүн сыйлаган мындай адистер жакшы ишкерлерди тарбиялап чыгаары анык. Ал эми 94-чү кесиптик лицейде тигүүчүлөрдү, чач тароочтурду да тарбиялап чыгаарын айта кетсек болот. Кесип тандаарда мисалы кай бири куру намыс калтырып, бул кыздын жумушу, ал эркектин жумушу дегендер да бар. Бирок кээ бир жаштар үчүн башкалардын оюнан да иш менен камсыз болоору, ишин жакшы алып кетери биринчи орунда. Балаларга кеңеш берем, бул кесип эң жакшы кесип, бул биздин группада эң көп эле биздин группада балдар көп, ошон үчүн бул кесип эң ардактуу кесип. Анан жана ушу чакырмакмын бардыгына. Шея десе эле айтышат го, баары кыздыгы депчи. Бул эркек деле иштесе болот бул жумуш менен. Эми азыркы учурда чоң окуу жайларда көп эле диплом менен бүтүп алып жумуш жок. Дипломдор жатышат, анан бул диплом күнүмдүк эмеге да жакшы болуп, ошо бир четте ошого да тандаган себебим ошо болду. Кесиби бар кемибейт, өнөрү бар өлбөйт демекчи, кулачын кенен жайган чач тарач кесибин тандагандарда салондорго барып, практикалык ишин өткөрүп келишет. Бирок салон ээси Жазира Ширмаматова эмнеге кесиптик лицейлерди аяктап келгендерди көбүнчө жумушка аларын айта кетти. Биз деген өзүбүз карайбыз, ушул таланттарына жараша 6 ай окуса эң жакшы да. Азыркы жаштар бат эле бир 2-3 айда бүтүп эле анан бул профессияны алып кетем деп айтышат. Бул туура эмес. Жок дегенде бир 3 айдан кийин жогору окуш керек да. Ошондой результат болот. Лицейдин эмнеси жакшы, аларда 10 айга жакын, 7 айга жакын теорияны өтүшөт экен. Уже мындай парикмахерское искусство жөнүндө түшүнүктөрү бар. Ошон үчүн бизге жеңилирээк болот. Андан кийин биз уже көбүрөөк направление практика жүзүндө беребиз. Салонный сферада кантип иштеш керек, кандай окислитель, кандай краскалар менен иштеш керек, ошол жөнүндө айтып кетебиз. Көбүрөөк практика бергенге ошол салонный сферага, анан этика общения с клиентом деген бар, ошол жакты биз көбүрөөк басым жасайбыз. Арип терүүчүлөр, жана калыпка салуучулар. Мына ушул кесипке Бишкек шаарындагы номер 3-чү кесиптик лицей окутуп, үйрөтүп келишет. Мында көбүнчө китеп журналдарды, жарыя жарнактарды басып чыгаруусу менен актуалдуу десек болот. Бул кесипти жакшы өздөштүрүп кетиш үчүн албетте полиграфия технологиясын билгендер абзел. Биз барганыбызда бүтүрүүчүлөр окуудагы акыркы ишин кылып, жумушка орношкондордун айтып өтүштү. Бул профессия мага өзүмө жагат. Мен оператор компьютерде терүүнү үйрөндүм. Орусча айтканда бул наборщик деп эсептелинет. Бул жерде көбүнчө айыл жерлеринде бул кесип кандай экенин да билишпейт, китеп кандай басылып чыгарын да билишпейт. Анан ошол себептен мен бул жакка келип, анан өзүмдүн эмемди кандай десем, кыялымды орундатканы келдим. Бул жактан мен көптөгөн эмелерди алдым, билим алдым. Печать 11-12 группасынын печатник профессиясын тандап ошол катары
азыркы учурда практиканы Print Express деген типографияда өттүм, частный типографияда. Азыр бизде практика бүттү. 3 ай практикада жүрдүк. 3 ай практикада жүрүп, ошол практика өткөн жерибизге жумушка алып калды. Азыркы учурда диплом алгандан кийин Кудай буйрса барып иштейбиз. Иштеп атасыңар? Азыр иштеп атабыз. Практикант болуп иштеп жүрдүк. Азыр эми как служащий катары барып иштейбиз. 1-жылдан баштап диплом алгандан кийин баштап. Азыркы биздин турмуштун талаптарга байланыштуу бул кесип полиграфия өндүрүшүндө эң биринчи орунда турат. Анткени биринчи ушул компьютерларда иштеп, жанагы графикалык программалардын түрлөрүн үйрөнүшүп, ошол программаларды өздөштүргөндөн кийин анан ошол кесип неси болуп чыгышат. Жаштар азыр мурун аз эметишет. Азыр жаштар уже көбү билип калды. Бул аябай престижный кесип, аябай жакшы кесип. Азыр бул эми жаңы машиналар келип атат, жаңы техникалар, компьютер менен иштеп аткан. Иштегенге да оңой да, жакшы кесип, таза, кыш ыссын, жылуу. Башка эмелерге караганда помещенияден чыкпай жылуу иштешет. Жаңы современный оборудование. Окуу жайдын басмаканасынын мугалимдеринин берген маалыматына караганда 4-5 жылдан бери иштеп келе жаткандар 30-35 миң сомдун тегерегинде айлык алышат экен. Анын үстүнө акыркы учурда ар кандай буйрутмалар көбөйдү дешет. Мисалы ар кандай бланкалар, дары-дармектердин коробкалары жана башка ушул сыяктуу. Ошону менен катар 3-лицейде мүмкүнчүлүгү чектелген да балдар окуп келишет. Жана иш менен камсыз болуп иштеп кеткендерине кубанычтабыз дейт директору. Азыр бир группа бар, жана мукага жазуучу басылган китеп, тетрадь баардыгын ошолор канап тап жакшына кагылып даярдап бүтүрөт. Ошол группада мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, кыздардан 10 окуйт. Анын ичине 6 дудуктар. Арасында бир анча-мынча сүйлөгөн дудук кыз бар, ошолор жаңсуу жолу менен баягы сабак берилип атканда түшүндүрүп турат. Бирок аябай жетишкендиктери жакшы болду, тартиптери жакшы, өздөрү ыраазы. Анан өткөндө дагы кайра жана 30-мектептен анан дудуктардын коомунан дагы келишиптир. Быйыл аласыңарбы деп. Менде реабилитационный деген специальный группа жок. Общий эле эме менен киришет булар. Бирок жакшы ийгиликтерге жетишип, бүтүп кетишет, ыраазы да барып иш менен камсыз болушуп иштешип атат. Абитуриентке окуу жайды тандоодо бир катар жагдайларды эске алууга туура келет. Биринчиден бүгүнкү эмгек рыногундагы атаандаштыкты жана жумушсуздукту эске алуу зарыл. 5 жыл окугандан кийин дипломду сандыкка салып, эмгек биржаларындагы жумуш күткөндөрдүн тизмесин толуктабай, эмгек рыногунда керектелген кесип аркылуу атаандаштыкка туруштук бере алган кесиптик жөндөмдүүлүк менен иш карьерасын баштоо абзел. Ал эми бүгүнкү көрсөтүүдө 70-80% окууну бүткөн соң жумуш менен камсыз боло турган кесиптер тууралуу маалымат берип өттүк. Демек тандоо силердин эркиңерде жаштар.